Так, жашыңыз канча жашта? 64. 64 жаштасыз. Сиз келгенде кайсыларга даттанып келдиңиз, эмнеге? Мен биринчи ашказан Кислотность. кислотность. Анан жөтөлүп келдим. Жөтөлүп келдиңиз. Так. Жөтөлүңүз канча жылдан бери жөтөлөсүз? 15 жылдан бери жөтөлөсүз. Кайсы мезгилде токточу эле? Буга чейин меники дыхательный боюнча жөтөлдү эле дарылап келишкенде дарыланчумун. 2-3 ай өткөндөн кийин жөтөлүп адышкага өтүп кеткенде дарыланчумун да. Дарылангандан кийин канча жүрчү элеңиз? 2-3 ай жүрчү элеңиз. 2-3 ай жүрсүңүз. Кайра эле барасыз, баягы эле ошо дыхательный недостаточность деп эле кайра эле баягы уколду. Гормон алчу элеңиз? Жок. Жөнөкөй эле противовоспалительный кылып эле сизди дарылашкан, Так. Мындан тышкары ич катат беле? Ичиңиз катчу, Канча жылдан бери ичиңиз катат? Ой, көп болду. Көп жылдан бери, Так. Буттарыңыз чарчап, же буттарыңыз муздап, өзүңүз бутум ысып турат. ысып турчу. Меники ошо эң кыйын эле жалобам жөтөлүү менен изжога. Изжога. Так. Азыр изжога барбы? Азыр изжога жок. Жөтөлүңүзчү? Жөтөлүңүз канча күндөн кийин жок болду? 4-5 күнгө. Ушул изжогаңыз менен жөтөлүүңүздү кетирүүгө биздин кайсы методдорубуз жакшы жардам берди деп айта алат экенсиз? Менин биринчи эле диетаңар жардам берди. Анан чисто кан тазалаганга жакшы экен андан. Пневмовакиндин методу бул. Андан кийин висцеральный массаж. Ушулардан жакшы жардам берди. Лимфа массаж. Эки массаж жакшы жардам берди. Так, сүлүктү дагы сездиңизби? Сүлүктүн таасирин? Сүлүктү сездим, мен эмнесин сездим. Жеңилдеген сездим, бирок бүткөндөн кийинки канаганыбы? Канаганы жакты. Урматтуу мекендештер, бардыгы эле сүлүк канды соруп алат. Анын канаганы дейт да. Бул медицинада бул тастыкталган нерсе. Мына барыңыздар кулаңыздарга күмүш сырга. Сүлүк кыргыз илгери эле айтып койгон да, арам канды соруп алат деп. Бул деген сөз кандын ичиндеги сизде микроб жок чуркап жүрөбү, сизде вирус чуркап жүрөбү, сизде кайсы бир паразиттин жумурткасы чуркап жүрөбү. Кыскасы ошону эле алат да. Ошон үчүн кыргыздар кандын ичиндеги арамды соруп алат деген да. Эми караңыздар, эмне үчүн сүлүк койгон жерден кайра агып атат? Ошол аккан суюктуктун 80% бес суюктугу, 20% кан суюктугу. Демек, бизден сүлүк көбүрөөк безибиздин ичинде мусорду жыйнап алып чыгып берет экен да. А без мен дайым силерге айтып келем, бул канализация. Демек, ал эч качан коркпоңуздар. Чындыгында 24 саатка чейин акса да боло берет. Ал үчүн сиз эч коркпостон ватаны коесузбу, прокладка коесузбу, эски немени танк коесузбу, ага берсин. Эч качан организм таза канды бербейт. Мына бардык адам өзү алган адам, көп аккан адам өзүн эртеси элестетип көрсүн. Эч нерсе болбойт. Алы курубайт, башка болбойт. Мүмкүн кичине чарчап, кичине баш оорушу мүмкүн, ал деген кичине суюктук кетип калды. Демек суу иче бериш керек, Ошол менен биз организмде 5 литр суюктукту толуктаган болобуз. Бирок эч кандай жакшы эритроцит, жакшы лейкоцит, жакшы витаминдер эч качан кетпейт. Болгону гана ошо кандын ичинде чуркап жүргөн керексиз нерселер гана кетет экен дагы. Кандын суусу, медицинада плазма деп коет. Плазма тазаланат экен да. Ошол кандын суусу таза болсо, ичинде чуркап жүргөн эритроциттер кенен чуркап бизге кызмат кылат экен. Ошон үчүн эч качан сүлүктөн аккан канга коркпоңуздар. Ал эч качан кан эмес. Мага бир пациент мынтип айткан, эже деди, мен ошол аккан ватаны жыттап көрсөм деди, канды жыттап көрсөм деди, экөө эки башка жыттанат экен деди. Ошол сүлүктөн аккан вата деди, өтө жагымсыз, өтө сасыз жыттанат экен. Көрдүңүзбү? Бул организмдеги керексиз мусор деп койсок болот да. Ошон үчүн эч коркпоңуздар, сүлүктү алыңыздар. Сүлүктү дагы улантыңыз. Мына бизден жакшы болуп чыгып жатсаңыз дагы 5 жолу келип дагы улантып койгон жакшы. Албетте, эми кийинкилер мынчалык көп акпайт. Урматтуу мекендештер, дагы да мен айтып кетейин деп атам. Адамды табигый жол менен гана жакшы кылса болот да. Мына массаж десе эле артты жаткырып эле, тапылдатып эле омуртканы массаж кылып койгон массаж эмес.
же бир точечный деген массаж эмес, лимфа массаж жана висцерал массаж, лимфа массаж жана висцерал массаж жана пневмовагиндин методу жана сүлүк, бул эң сонун организмди табигый тазалоочу методдор. Келиңиздер, организмди тазалап, оорудан арылыңыздар.